Сот Көкташта кармалгандардын экөөнү үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен облустук соттун басма сөз катчысы Манас Сейтказиев билдирди. Маалыматка ылайык 17 январда Кадамжай райондук сотту Жазык кодексинин 264-беренесинин 2-бөлүмү массалык башаламандыкка катышуу менен шек саналган Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаевди үй камагына бошотту. Сот Үсөн Сапарбаевдин 2-топтомдогу майыптыгын, Улукбек Сапарбаевдин 5 баланын атасы, үй бүлөдөгү камкорчу экендигин эске салды. Ал эми Жазык кодексинин 264-беренесинин 1-бөлүмү массалык башаламандыкты уюштуруу, 253-беренесинин 1-бөлүмү ок атуучу куралды мыйзамсыз алып жүрүү менен шек саналган Зинедин Бердиев жана Нурбек Сапарбаев 2 айга камакка калды. 11 январда Баткен районунун Көкташ айылында массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шектүү катары 4 киши кармалган. 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында чыр чыккан. Тажик тараптан ок туш келди атылганы кабарланган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптаса, Тажикстан чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгондугун билдирген. Кыргыз чек арачылары тажик тараптын маалыматын четке каккан.